Assalamu alaikum dostlar. Bugün 29 may 2021 yıl biz vaqtылуу эмгектенип Орусиянын Санкт-Петербург шаарындабыз. Мен бүгүн видеоролик тартып жатканымдын бирден бир себеби, өзүңүздөр байкап тургандай, менин арткы тарабымда илинип турган картинкаларга, тагыраагы сүрөттөргө көңүл бурсаңыздар. Бул деген мактана кетейин, бул менин чоң уулум Атаханчикке таандык болуп эсептелет. Анда назар салып байкап көрүңүздөр. Бул тартылган сүрөттөр менин уулум Атаханчиктин эмгеги болуп эсептелет. Байкоо салып көрүңүздөр. 3 классты Кудай буйрса бүтүрдү. Өз колу менен тарткан сүрөттөр. Монтип кече Путин акебиз дагы тартыптыр. Назар салыңыздар. Учурда сүрөт тартуу боюнча кызыгуусу абдан зор. Анткени мен өзүм дагы кичинелигимден 2-3 класстан баштап сүрөткө аябай кызыкчу элем. Колума дептер, баракты алып тарта берчү элем. Балам болсо дагы сүрөткө кызыгуусу зор болуп чыкты. Эң эле кызык жери сүрөт тартып көр, сен да сүрөт тартышың керек деген таризде эч кандай сөз айтылган эмес. Таң калыштуусу өзүнүн жеке кызыгуусу менен ушундай эмгектерди жасады. Бул сүрөттүн баары бир 10 күндүн ичинде тартылган сүрөттөр болуп эсептелет. Мына ушундай достор. Сүрөткө дагы көңүл коюп байкап көрүңүздөр. Өз ой пикириңиздерди комментарийге калтырып, жакшы каалоо тилек айтып, батаңыздарды менин уулума берип койсоңуздар деген өтүнүчтөрдү айткым келет. Көрүшкөнчө.